Саламатсыңарбы? Билим окуу долбоору англис тил баштоочулар үчүн. Жана бул сабакта сөздөрдүн окулушу менен кандайдыр бир пайдалуу маалыматты алдыңарга сунуштайт элем. Мисалы, ар тамгасын алсак, жана car деген мисалды келтирсек, классикалык британдык англис тилинде car деп окулса, мааниси болсо уна. Америкалык вариантында болсо car деп эр тамгасы окулушу ыктымал. Жалпысынан айтканда, Британиядан бөлөк англис тилинде сүйлөшкөн өлкөлөрдө ошо окшош сөздөрдүн ичинде ар тамгасы болот экен. Ал эми Британиянын же классикалык англис тилинде к деп окулат. Ошондой эле дагы бир мисалды алсак, мисалы arm, large, large, cargo, cargo,